Мен Бишкектен алып келемби, мени команданы башка жактан алып келемби, группаны алып келип туруп жасатып берейин. Материалын силер алып бергиле. Кыш жакындап чогулган элдин башкы талабы кыштан жылуу жумшак чыгуу. Каракол шаарынын Кашка суу Кичи районунда жайгашкан бул көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары кыштын суугун биртөө эле тартып келишкен. Эми эл мүдөөсү ишке ашканы турат. Тагыраагы 15 жылдап иштебей турган откананын иши кайрадан жанданып, жылуулук берилет. Аталган отказан жылуулук пайдаланган кардарлардын саны кыскаргандыктан 2014-жылы жабылган. Аны кайрадан жандантууга керектүү жабдыктарын жашоочулар камсыздап, ал эми үйдүн жер төлөөсүндөгү жумуштарды Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасы өз жоопкерчилигине алды. Бүгүн өзүм келип, комиссия менен бүт Кашка суу элинин микрорайон, Кичи районунун жашоочулары менен сүйлөштүм, алардын көйгөйлөрүн уктум. Котельныйдын жумуштарыны бир айдын ичинде биз толук бүтүрөбүз и көп кабаттуу үйлөргө жеткиртебиз. Ал эми үйдүн жер төлөөсүндөгү жумуштарды алар айтып атышат, 20-сында материалды алып беребиз деп атат, биз 20-сынан баштап жумушту баштайбыз. Канча жылдан бери отопление кирген жок бизге. Биз жардам сураганбыз биздин мамлекеттен, кандай жардам бере аласыңар деп. Эми ал маселе чечилди, теплокоммунэнергонун чоңдору келди, жетекчилери проблеманы чечип берди. В том, что жумушуна биз төлөбөйбүз, бизге деген только закупка материала болуп атат. Хотя бы ошого деле рахмат. Мындан тышкары буга чейин жылуулук берүүнүн акысы өз убагында төлөнбөй карыздар чогулуп кеткен. Тиешелүү жетекчилер менен биргеликте бул маселеде талкууланып, бул мыйзамдын негизинде гана чечилери белгиленди. Карыздар боюнча биз айттык, бүт баары мыйзам чегинде чечилиш керек. Себеби бул карызды болгон карызды, дебитордуу карызды эч ким жок кыла албайт аны. Аны только соттун чечиминин негизинде гана биз чече алабыз. Каракол шаарында борбордук жылуулук тутумуна кошулган көп кабаттуу үйлөрдүн, мекемелердин саны жыл санап өсүүдө. Бүгүнкү күндө аталган ишкана калкты жылуулук менен камсыздоо багытында бекитилген планга ылайык иш алып барып жатат. Школа котельныйыбыз бар. Буга чейин жабык турган. Быйыл 2023-жылы ишке киргизип, жандандыруу иштери башталды. Жылуулук жабдуу ишканасы боюнча бүгүнкү күндө баардык отказандарыбыз графиктин негизинде коюлган ушу план боюнча ремонт иштери толук бүттү. 2023-24 жылкы кышка от жагууга биз даярбыз. Аталган ишкананын карамагында жалпы 23 откана бар. Анын ичинен 22си көмүр аркылуу, 2 откана электр энергиясы менен жылуулук берет. Бул кала аймагындагы 2889 абонент, 8 мектеп жана 30дай мекемени жылытат. Жылуулук берүү мезгилине 12 000 тонна көмүр керектелет. Бүгүнкү күндө 3 000 тонна жыргалан көмүрү ташылып келди. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык көлү болсо.